Кыргыздын бийиги адам. Дүйнө таанım окуларында А дегенде жаратылыш жаралган, анан коом куралган. Адам бул экөөнүн данакери. Демек, табият менен коомду таанып билүү адамдан башталып, адамдан бүтүш керек. Ошондуктан адам улуу деп, табияттын мыйзамын урматтап, кичүү деп коомдун эрежесин сыйлаш парз. Кыргыз баласы ушул жерим, бул жериме деп денесин көрсөтүп сүйлөйт. Жер менен адамдын денеси киндиктеш, тамыры бир. Адам төрөлгөндө өзүнүн атын оозанат. Наристелерге Адамбек, Адам Калый, Адам Аалы деген аттар коюлат. Манаста адам түшүнүгү жаран деген сөз менен да берилет. Жабыратып айтабыз жарандардын көөнү үчүн. Авалдан ата-бабаларыбыз адам наслин артыкча аңдап, астейдил баалаган. Адам менен адам. Адам болуу астаста, булар адам парасатыны ардактоонун өрнөгү. Адамдын адамы, адам экен, адам болуптур. Адамга мындан өткөн бийик баа жок. Ал адам эмес. Адамдык сапаты жок. Адам санынан чыгып калыптыр. Булар адамдык асыл касиеттерин жоготкондорго чыгарылган бүтүм. Кыргыздар бардык нерседен адам сыпатын көрүп, ага аяр мамиле жасайт. Тоо сурданат, токой күңгүрөйт, теребел уктайт, көл көөшүйт, күн жылмаят, жер ойгонот, бороон ышкырат. Арпа буудайдын башы, жүгөрүнүн чачы бар, бозуйдун бөйрөгү, керегенин көзү, ууктун чыканагы, комуздун кулагы болот. Жаныбарлардын теги бар. Камбар ата, чолпон ата, зеңги баба, сезим уяң, акыл көрөгөч, пейил мээримдүү, махабат ишенчек, кастык ташбоор келет. Ушунун баары адам ааламдагы айкөлдүгүнүн чексиздигин, көркөмдүгүнүн үзүрү. Кыргыз үчүн көөнөрбөс дөөлөт, алмашкыз асыл нарк. Адамдын кандайдыр бир белгиси, улуту, дини же даражасы эмес, анын адамдык парасаты. Ошондуктан кыргыздар урпагын кыргыз бол деп эмес, адам бол деп тарбиялайт. Ааламда ар нерсенин чеги бар. Асты адам болуунун чеги жок. Адам болуу аста-аста жүрөт. Ал эми адам болууну каалоо, анан талбаган мээнет, тайманбаган эрк керек. Адам чет күндүк адамдар жасоо менен гана адам болуп өсүп жетилет. Кыргыздар адам наслинин комуздун 3 кылымдай 3 баштан куралат деп билет. Манас жомогундагы 3 баатырдын элеси буга таасын айгине. Манастын дили ак жана кула. Ак кула, ак жаратылыштын символу. Коңурбайдын дили ала жана карала. Ал кара. Кара жамандыктын символу. Мына ушул эки күрөштөн күчтүн ортосундагы кемисине болушарын билбей түбөлүк азап чеккен адам касиети акыл эс. Мына ушундай албан акыл эс, терең билим менен эрк күчүн ээсин сыпаттаган Алмамбеттин дили сары ала, сары жана ала. Сабырдын түбү сары алтын, сары кара жортсоң кызара бөрдөсүң. Адамдын карама каршылыктуу ак кара ниет пейили менен ак эс сары жөндөмүнүн биримдигин сыпаттап, анын айкөл, асыл, адамгөй бир бүтүн жана жан дүйнөсүнө тургузулган бул рухий эпикалык эстелик, дүйнөлүк маданиятı Тримурти, буддизм, Триотца, христианчылык, 3 рекет, мусулманчылык сыяктуу бир бүтүн философиялык акыйкаттын уникалдуу модели. Адам акыйкатты ооба, жок, калыс деп аныктайт. Демек, баар адамдын өзүнө байланыштуу. Жакшы болсоң өзүңө, жаман болсоң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Адам болууга талпынгандыгы менен бийик. Өкүттүү жери адам асыл экенин адам өзү сезе электиги. Сабыр Иптар уулу, Кыргыз жан дүйнөсү. 2 бөлүмдүн аягы.